Уул кыздарыбызга, урпактарыбызга керес, барктагыла. Бул биздин тарых, бул биздин мурас. 1975 жыл Кыргыз энергетикасынын тарыхында ири окуя орун алды. Борбор Азиядагы эң кубаттуу суу электростанциясы Токтогул КЭСинин алгачкы агрегаты ишке берилди. Андан 12 жыл мурун Турдакун Усубалиевдин жеке көзөмөлүнүн алдында курулуш иштери башталган. Өлкө башчы ири каражаттарды издеп, мыкты адистерди тартып, дал ушул объектиге борбордон өзгөчө көңүл буруу аракетин көргөн. Токтогул КЭСин 10 миңдеген адамдар, инженерлер, гирокурулушчулар, альпинисттер курган. Ири ойдуңду сууга чөгүрүп, жасалма көл жаратышты. Жыйынтыгында Токтогул КЭСи суу ресурстарынын ар дайымкы камылгасы болду. Нарын каскады үзгүлтүксүз жылдын ар мезгилинде дарыядагы суунун көлөмүнөн көз карандысыз иштеп баштады. Токтогул суу сактагычы Кыргыз элинин жана өлкө башчы Турдакун Усубалиевдин чыныгы жеңиши болду. Bir 1985 жылдын ноябрында Кыргызстандын Залкар жетекчисин кызматынан бошотушат. Партиядан чыгарып, катуу сөгүш жарыялашат. Оор кыянаттыктарга барган деп күнөөлөп, партия акчасын коротту деген айып тагышат. Мурунку үзөңгүлөштөрү, анын шакирттери андан баш тартышат. Усубалиев пенсияга чыгып, өзү менен өзү элден бөлүнгөн абалда жашап калат. Мезгили келгенде, ал күнөөсү жоктугун далилдеп, ысымынын актыгын аныктайт. Кыргызстанды чейрек кылым бою курган адам катары тарыхтагы өз ордун табат. Мекенге болгон сүйүү жөнүндө куру сөз аздык кылат. Бул сезимди бир гана айкын иштер менен өлчөө мүмкүн. Турдакун Усубалиев. Усубалиев курган Токтогул суу сактагычы бүгүн жарым кылым соң мурункудай эле өлкөнүн башкы энергетикалык объектиси. Уул кыздарыбызга, урпактарыбызга керес, барктагыла. Бул биздин тарых, бул биздин мурас.